Я что не шоку. Я что самое хорошее. 31 жаштагы Алина Батурова 4-стадиядагы көкүрөк рагынан жабыркап келет. 3 жылдан бери онкология илдет менен күрөшүп келген келиндин азыр сүйлөгөнгө алы келбей калган. Оозу бат-баттан кургап, көбүнчө суу эле ичпесе, тамак деле жебейт. Кээде ушунчалык жаны кыйналганда отуруп алып, жакындарынан кызы инжууну алып келүүсүн талап кылат. Күн сайын абалы оорлоп бараткандыктан кызын бир көрүп, жытын жыттап, бооруна бир жолу кысып алууга зар болуп турган чагы. Ошо кызын алып келишкенге алып келип, ошо акыркы өтүнүчүн көрүп атасыңар. Дагы эле күтүп атат. Түнү менен уктабай. Улам чыкырып атат. Атын айтып эле. Ошо биздин өлөс үчүн азыр оор акалда турабыз. Жаркам бүт нервөс тап келип кызыбызга ушу бир жолу бетинен сүйдүрүп акыркы өтүнүчүн аткарганга кандай гана болбосун аз гана убакыт калды. Биздин врачтарыбыз да айтып атат, аз калды деп. Кызынын өмүрүн сактап калуу үчүн Алина Батурованын ата-энеси болгон мал мүлкүн бардыгын сатышкан. Азырда бейтапка кымбат астма ийне сайылып жатат. Ошондой эле ар 4 саат сайын морфин дарысын ичип турушу керек. Hiç kimden ушкан жокмун. Ушкан келген жок, ушпайбыз, эч кимден ушкан жокпуз. Айна Абдуллаеванын айтымында небереси менен кызынын анын жолдошу Уалихан Батуров жолуктурбай жатыптыр. Алар азыр Казакстандын Жамбыл областынын Кордой айылында жашашат. Алина Батурова кыздуу болгондон 1 жылдан кийин көкүрөк рагына кабылып, абалы кыйындай баштаган. Ооруга байланыштуу 2017 жылдан бери Бишкектеги онкология жана гематология борборунда дарыланып, химиотерапия алып турган. Ошол учурда кызын бул жакка кошо ала келип, ата-энесине таштап, дарылануусу бүткөндөн кийин кайра Кордойго алып кетип турган. Кийин жолдошу ар кайсы шылтоолорду айтып, кызын бербей баштаган. Чалгандан кийин кичине мындай күн жылуу эме болгон кезекте барып Курдайга эмеден өтүп барып келе алчу да. Өзү барып, ата кызын жибербейт. Кызын жибербей койгонда кызын кое бербейт. Сен мамаң эле бузуп атат, мамаң сен эчтеке ооруган жоксуң. Сен аякта жөн эле гулять этип эле жүрөсүң, у тебя подружки такие, тиги бу депчи. Пожалуйста. Давай, басиби. Алина Батурованын үй бүлөсү менен биргеликте онкологиялык ооруга чалдыккандардын тобу учурда бейтаптын акыркы тилегин орундатуу үчүн болгон күчтөрүн жумшап жатышат. Бул маселе боюнча келиндин апасы Тышкы иштер министрлигине чейин кайрылган. Бирок аталган мекеме кызынын оорусун тастыктаган документтерди алып келүүсүн талап кылган. Ушул кыз баарыбызга нур болчу. Себеби деген бул кыз ошо онкологияда, маммология отделениясында уже 10 жыл болду иштегенине. Ушунчалык авторитеттүү, врачтардын баары сыйлаган, кадыр барктуу кыз экен. Кечээ мен Министерство иностранных делга барып келдим. Мен далилдеш үчүн барып келдим. Эмне үчүн мамасы барып, ошол жака документтерди алып барып далилдеш керек. Ну хорошо, мен барып калдым. А если мамасы ошолорго далилдейм деген учурда кыз өтүп кетсе, жоопкерчилик ала алабы мойнуна ошо министерство, что мамасы акыркы минутасын көрбөй калса. Мен просто биздин ушу мамлекеттин чиновниктерине кайрылат элем да, мындай акыл эстүү болуп, ушундай ситуацияда хотя бы логикаңарды иштетип, правильно это или неправильно деп ойлонуш керек да. Азыркы учурда министрлик Кыргыз Республикасынын Алматы шаарындагы башкы консулдугу менен биргеликте азыркы учурда бул фактыга керектүү баардык жагдайларды токтоо үчүн Алина Батурованын жубайы менен ошондой эле апасынын туугандары менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги бул фактыга байланыштуу бардык жагдайларды тактоо үчүн Алина Батурованын жолдошу ошондой эле апасынын туугандары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан, маселе алардын көзөмөлүндө экенин маалымдаган эле. Дүйшөн Шаршембеков, Эрлан Кемелбеков, НТС.